Пайгамбарыбыз ушул үмүт менен Бану Сакиф деген уруу бар эле Таифта. Ошолор иманга келип калса, арабтардын башка уруулары жөн эле иманга келсе керек дегендей, Таифка 80 километр жөө барды. Дават кылып аларды. Бирок алар бактысыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө жаман мамиле кылды. Пайгамбар Таифка барганда шаарга кирсең, дарвазасынан кир дегендей, элин аралап кетпей, аттуу баштоолоруна биринчи жолугуп, алар менен сүйлөшүп, уруксат алып, анан элди топтоп, же болбосо ушундай кылып дават берейин деген ниетте барган эле. Ошо аттуу баштоо дегендердин акмактыгын караңыз. Бирөө дароо эле айтты. Баягы Меккеде жалганчы ошо сенби де чыгып аткан деди. Экинчиси айтты, Алла Таалага башка табылбай калтырбы сенден деди. Сенен башка табылбай калтырбы. Үчүнчү баягы кууп чыгарылган, кыскасы ушундай жаман сөздөрдү айтты. Булардан үмүтүн үзүп койбой, булар болгодай эмес экен деп. Элге айтты, алар жаш балдардын күлөп, ышкырып, түкүрүп, каргап, ар кандай кылып кемсинтип, кордоп, таш боронго алып жүрүштү да. Кандай деген күн өттү, я Алла. Пайгамбарыбыз эсе болуп жыгылганга чейин болду. Бирок караңыз. Алла субханаху ва таала Жабраил периште менен тоону башкарган периштени жиберди. Эсе болуп жатканы бар деди. Саламын айтып келди. Буйрукту айтып келди. Таифтин торгону эки тоонун ортосунда экен. Буйрук берсе, эки тоо менен мындай кылып коет экен да, экөө биркирип коет экен да. Бир жан калбайт. Сиздин буйругуңуз деле күтөбүз деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жок деди. Я Алла, менин коомума хидаят бер. Булар билбей ушуларды кылып атат. Аллахумма ахди кауми. Иннахум ла я'ламун, фа иннахум ла я'ламун. Билбей жасап атат. Билгенде мындай кылып айт эле. Мен өз алсыздыгыма арызданамын. Мен жакшы жеткире албагандыгыма арызданамын. Сен эле наразы болбосоң, мындай кыйынчылыктар эчтеке эмес деди. Бирок ошол курбанчылыктан кийин Алла Таала Миражды берди. Кандай болду Миражга? Аллаху акбар. Бир дагы пайгамбарга бербеген Миражды берди. Пайгамбарлардын бардыгын Масжидил Акса Кудуста топтоп койду Алла Таала. Ал жерге барып туруп имамчылык кылды баарына. Жабраил периште менен көтөрүлдү. 1 2 3 4 7 асман нары кетти. Бейиш киргизип бардыгын көрсөттү. Ана дозок деди, аны да көрсөттү. Кайтканда 50 мал намаз берди. Ушунун бардыгын кайра келди. Бурагына минип Меккеге келип калды. Ушунун бардыгы ушунча чоң сапарды жаткан төшөгү музда айлекти аткарып койду.